Бул жерге ар ким эле келе бербейт. Бирок ар бирибиз ушул жерден тараган үн, ушул жерден чыккан сигнал менен күнүмдүк жашообузду баштайбыз. Бул балыкчынын жүрөгүндө жайгашкан, бирок көпчүлүк биле бербеген дүйнө — телевышка, байланыштын чордону. Бул телевышка 3800 метр бийиктикте жайгашкан 100 миңдеген адамдардын үнүн бириктирген түйүн. Кыргызстан үчүн бул байланыш, бул коопсуздук, бул улуттук инфраструктуранын жүрөгү. Ал эми бүгүн бул жерге келгендер күн сайын ушул бийиктикти багындырып жүргөн каармандар. Балыкчы радиостанциясынын кызматкерлери үчүн бул экскурсия эмес. Бул өз иштеринин маңызына кайрадан көз жүгүртүү. Ар бир кабель, ар бир жабдуу алардын колунан өтөт. Ар бир сигнал алардын мээнетинин жемиши. Алар бул жайды ар күнү жандуу сактап турушат. Бул алардын күнүмдүк жумушу орду. Радиорелейлик станциялардын чыгыш башкармалыгы РПО, РМТР ачык акционердик коомунун аймактык башкармалыгы болуп, 2015 жылдын башында мурунку телецентр ишканасынын негизинде түзүлгөн. Азыркы учурда мекеменин кызматкерлери бийик тоолуу жерлерде жайгашкан телевышкалар аркылуу Дээрлик, Ысык көл, Нарын областарынын жана Жалал Абад облусунун Тогуз-Тороо району менен Чүй облусунун Чоң Кемин өрөөнүнүн элдерине телерадио берүүлөрүн үзгүлтүксүз жеткирүүдө. Мекеменин жетекчиси Уланбек Жумакеев берген маалыматында азыркы учурда мекемеде 117 адам эмгектенет. Кызматкерлердин көпчүлүгү вакталык ыкма менен иштегендигине байланыштуу республиканын ар кайсы аймактарында жашашат. Техникалык кызматкерлердин дээрлик 90%га жакыны жогорку жана атайын техникалык билимге ээ кызматкерлер. Алардын башатын Ташкенттеги электротехникалык байланыш институтунун, Ленинград жана Новосибирск байланыш институтунун, ошону менен бирге Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин бүтүрүүчүлөрү түзөт. Телевышкаларда 36-42 күндүк мөөнөттө вакталык ыкма менен үй бүлөсүнөн алыстыкта иштешип, жакшы ийгиликтерге жетишип келе жатышкан кызматкерлердин арасында Сыртбай Байбосунов да бар. Ал өз ишин мыкты билген инженер. Жанагы эле биз ылдый жакта көрүп аткан телевидениялар мына эки передатчик аркылуу кетет. Бул сос пакет, ком пакет деп коет. Общий баягы 30дан ашык 32-33 канал тартып атпайбы ылдый жакта. Ошол телевизион передачтар ушул аркылуу кетет да. Ылдый жакта Ысык көл областына, бул балыкчы тарап. Биз угуп аткан жанагы биринчи радио, экинчи радио, парламент радиосу, анан берки коммерческий радиолор, жанагы Окей, Европа плюс, Кыргызстан оңдору, Ретро ФМден баары тең, мына ушул жерде РБ передачтар турат. Телевизионный радиовещательный передачтар ушул зданиянын ичинде турат. Дал ушундай үзүрлүү эмгектин аркасы менен Балыкчы шаарындагы радиорелейлик станциялардын чыгыш башкармалыгында эң мыкты бөлүм катары энергетика бөлүмү күнү түнү дебей, аба ырайынын сууктугуна карабай, ведомстволук жогорку чыңалуудагы аба чубалгыларын жана жабдууларын оңдоп түзөө иштерин жетектеген Азиз Исмаиловдун бөлүмү эсептелген. Бүгүнкү келип жасап аткан жумушубуз грузоразрядник күйүп кеткен. Грузоразрядниктин ролу чоң. Бул чоң чагылган түшкөндө эң жогорку чыңалуудагы напряжение берет. Ошол напряжение токтотуп калып, өзү күйүп кетет. Ичиндеги аппаратуралар күйбөй жана трансформаторлорубуз өзүнүн калыбында калат. Эң грузоразрядниктин эң биринчи максаты ошол ролу.
Алар байланышты камсыздоодо көп жылдык тажрыйба, тактык жана тынбаган иш менен айырмаланат. Бул күнү түнү, кышы жайы дебей үнүбүздү жеткирген инсандарга берилген таазим. Өндүрүштүк лабораториянын жогорку кесипкөй инженерлеринин башында турган Марат Үркүнбаевдин эмгегин дагы айта кетпесе болбойт. Анткени көп учурда станциялардын санариптик жабдууларынын программалык бөлүктөрү менен микросхемаларын лабораториялык шарттарды гана оңдоого туура келет. Марат Үркүнбаев байланыш дүйнөсүнөн көрүнбөгөн, бирок түптөлүшүндө турган баатырларынын бири десек да болот. Ал балыкчы шаарындагы радиорелейлик станциялардын чыгыш башкармалыгында өндүрүштүк лабораториянын жетектөөчү адиси катары 20 жылдан бери тынымсыз эмгектенип келет. Анын иши жөн гана техникалык милдет эмес. Бул жоопкерчилик, бул тактык, бул ар бирибиздин үнүбүздү, маалыматыбызды жана коопсуздугубузду камсыз кылган талыкпаган кызмат. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде эле ушундай баягы бир нерселерге кызыгып, баргандай техникаларды оңдоп, магнитофондорду ал убакта деген баягы кассетный магнитофондор эмес беле, ошол кездерде баягы оңдоп, кызыгып, баарын тең толук чечип, кайра чогултуп ошонун баарын ээлимдечи. Ошол менен улам кызыгуу жаралып эле, анан ушул мектепти аяктагандан кийин дагы бир аз ушундайларга кызыгып жүрүп баягы Бишкек шаарындагы Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетине тапшырдым. Ал жактан радиотехникалык факультетин аяктадым да. Окуу жайды окуп бүтүп эле ошол биздин радиорелейлик станциянын чыгыш башкармалыгына жумушка орноштук да. Өзүм техникага жакын болгон себептен ушул жерден баягы кызык жаралды да ошол жактан. Быйылкы жылы Марат мырза мыкты адис намына татыктуу болгон. Бул жөн гана диплом эмес. Ар бир өткөрүлгөн кабелдин артындагы укмуштуудай тажрыйба, күн түн дебей жасалган эмгек жана өз ишине болгон чыныгы берилүүнүн символу. Анын колу тийбеген жабдуу жок, көзү көрбөгөн майда деталь калган эмес. Ар бир текшерүү, бир системаны сактап калуу, ар бир чечим бүтүндөй шаардын үнүн жеткирүү. Марат Үркүнбаев бул тармактын оңгусун кармап турган үнсүз, бирок таасирдүү түркөгү. Жумуштан сырткары Марат Үркүнбаев камкор жолдош, мээримдүү ата. Ал үй бүлөсүнө болгон мамилеси менен да өзгөчөлөнөт. Кесиби талап кылган тынбаган иш, алыстагы станцияларга болгон узак командировкалар, булардын баары үй бүлөнүн чыдамдуулугун жана Марат мырзанын жоопкерчилигин сынаган учурлар. Кээде күндүзү да, түнү да жолго чыгууга туура келет. Өзгөчө кырдаалдарда алгачкылардан болуп жетип, байланыштын үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу бул анын тагдырына жазылган кызмат. Бирок ошол сапарлардан келгенде үй бүлөсү үчүн ал жөнөкөй, ар дайым жанында болууга аракет кылган адам. Балдарына болгон камкордугу, жубайына болгон урмат сыйы бул анын ички дүйнөсүнүн тереңдигин айгинелейт. Марат Үркүнбаев бул жөн гана техника адис эмес. Ал өз үй бүлөсүнүн тиреги, балдарына үлгү, жубайына ишенимдүү таяныч. Марат өз кесибин сүйгөн адис, ар дайым жумушуна жоопкерчилик менен мамиле кылат. Жумушу чындыгында оор, ар кандай аба ырайында, ар кандай кырдаалдарда иш алып барышат. Ошого карабастан өзүнүн кесибин сүйгөндүктөн жеңил иш алып барганга аракет кылат. Жоопкерчиликтүү берилген жумушун ар дайым так аткарат. Ошол себептен чогуу иштеген кесиптештеринин арасында ар дайым сый урматка ээ. Ар дайым уул кызына жакшы мамиле кылат, күйүмдүү жарокер, ар дайым бизди колдоп турат. Албетте, мындай нерсенин аркасында чоң жүрөк, чоң тарбия бар. Марат Үркүнбаевдин апасы уулунун ийгилигине сыймыктанган, бирок анын артында кандай мээнет жатканын эң жакшы билген адам. Маратым мен эң кичүү балам, 8 баламдын эң кичүүсү. Мектептен жакшы окуп, башынан эле ушул жумушка кызыгып, ушундай радиоаппаратура, телевизор ушуларга кызыгып, жакшы эмет ушунун окуусуна барып бүтүп аяктап, Кудайым буйрса бу жердеги
телецентр борборубуз да Ысык Көл областына караштуу. Ушул жерде жакшы эмгектенип, өзүнүн жумушун жакшы аткарып атат. Кыргыз элинин телерадио берүүлөрүн баарын жөнгө салып, тоо ташка барып оңдоп, ошолордун баарын аткарып, жан дили менен күнү түнү ушундай аткарууда болуп атат. Балама Кудай өмүр берсин, ишине ийгилик каалайм. Ошо былтыр балам жылдын эң мыкты адиси деген наамды беришти. Балам эмгегин баалашып, ошол бир жерден дагы ошондой баракчаларын алып жүргөн да. Биякта коллективине да ыраазымын. Жакшы бар, тең ынтымактуу, жетекчисине айрыкча жумушту ушундай өзүнүн убагында алып барып, баарын көзөмөлдөп, жаштарга көп көңүл бурулат. Апасынын көз карашы бул жөн гана эненин сыймыгы эмес, узак жылдык тарбиянын, эмгектин, үй бүлөлүк татыктуу баалуулуктардын көзгүсү. Мекеменин ардагерлери менен жаштардын ортосундагы урмат-сый мамилелери дагы жакшы нукка коюлган. Көп жыл иштеген сыймыктуу ардагерлер азыркы тоодо иштеп жаткан жаштарга өздөрүнүн тоолордо жүрүү эрежелерин, вактыда иштөөнүн туура ыкмаларын, ынтымакты, достукту тоодо кандай керек экендигин түшүндүрүп турушат. Ал эми жаштар болсо өздөрүнүн ыймандуулугу жана жумушка болгон кызыгуулары күндөн күнгө күч алууда. Азыркы учурда бул мекеме дагы жаңы проектлердин үстүндө иштеп, телекөрсөтүүлөрдүн өркүндөп өнүгүшүнө чоң салым кошуу аракетинде.